Күндүн маанилүү жаңылыктар менен түз эфирде сентябрдын бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. 40 кишинин өмүрүн алып кеткен авиакырсыкка кабылган учактын ичиндеги жүк Алмазбек Атамбаевга жана анын жубайына тийиштүү болгон. Бул тууралуу Өмүрбек Текебаевдин атынан анын ишенимдүү өкүлдөрү жарыя кылды. Текебаевга козголгон кылмыш иши калыс каралып, анын камакка алынышына себепчи болгон Орусия жараны Леонид Маевский дагы жоопко тартылышы керек. Бул тууралуу депутаттар билдирип чыгышты. Базаркоргон районундагы мөөнөтсүз митинг уланууда. Ош-Бишкек жолунун Акман айылындагы жол жээгинде эл Өмүрбек Текебаевдин бошотулушун талап кылышууда. Эл өкүлүнүн камалышына Европа биримдиги, АКШ мамлекеттик департаменти да көз салып, Атамбаевдин Европадагы демократия тууралуу айткан жалындуу сөздөрүнө ишенгибиз келет дешүүдө. Өмүрбек Текебаев камакта элге кат менен кайрылды. Анда мындай деп айтылат. Менин Кипрга, Венага болгон сапарымдын жыйынтыгында менин колума 2017 жылдын 16 январындагы Бишкек аэропортунда болгон авиакатастрофа боюнча маалыматтар тийди. Тилекке каршы аларды жарыялаганга үлгүрбөй калдым. Бул маалыматтарды ишеничтүү кишилер аркылуу силерге берем. Бул маалыматтарды коомчулукка жана депутаттык комиссиянын мүчөлөрүнө жеткирип коюңуздар. Эл чындыкты билиши керек. Урматым менен Өмүрбек Текебаев. 40 кишинин өмүрүн алып кеткен авиакырсыкка кабылган учактын ичиндеги жүк Алмазбек Атамбаевга жана анын жубайына тийиштүү болгон. Бул тууралуу Өмүрбек Текебаевдин атынан анын жактоочулары жарыя кылды. Түркиянын атайын кызматтары берген маалыматты жарыялайын деп жатканда Өмүрбек Текебаев камакка алынды. Эми бул документтер Boeing 747 учагынын ичиндеги жүктү иликтеген депутаттык комиссияга берилет дешет юристтер. Ушундай эле депутаттык комиссиянын курамына Өмүрбек Текебаевдин ордуна Каныбек Иманалиевди киргизүүнү Атамекен партиясы сунуштай тургандыгы айтылды. Улуттук коопсуздук комитети учактын ичиндеги жүк кимге таандык экендигин 1,5 айдан бери аныктай албай жаткан учурда Түркиянын атайын кызматы таап чыккан. Бул тууралуу документти Өмүрбек Текебаев алып келе жаткан. Эл өкүлү аэропорттон камакка алынган соң бул маалыматты биз жарыялаганга мажбур болуп жатабыз, дейт юрист Талагүл Токтакунова. Начну, наверное, с обращения самого Өмүрбек Черкешевича, которое оформлено 1 марта сегодня, 2017 года. Менин адвокаттарым Жакупбекова Чынарага, Токтакунова Талагүлгө. Менин Кипрге, Венага болгон сапарларымдын жыйынтыгында менин колума 2017 жылдын 16 январындагы Бишкек аэропортунда болгон авиакатастрофа боюнча маалыматтарым тийди. Тилекке каршы силердин аларды жарыялаганга үлгүрбөй калдым. Бул маалыматтарды ишенимдүү кишилер аркылуу силерге берем. Бул маалыматтарды коомчулукка жана депутаттык комиссиясынын мүчөлөрүнө жеткирип коюңуздарды суранам. Эл чындыкты билиш керек. Урматтоо менен Өмүрбек Текебаев, 1 март 2017 жылы. Түркиянын атайын кызматынын эмблемасы тартылган бул документте 80 тонна жүк кимге таандык экендиги так жана даана жазылган. Маалымат боюнча жыйынтык болду. Жыйынтыктын негизинде ошол самолетто болгон жүк бул сотовый телефондор, компьютерлер, изделиялар, электроникалар, акчалар, драгоценный металлдар жана таштар драгоценный. Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаевга жана анын аялына тийиштүү. Бул документтер кыйраган учактын ичиндеги жүктүн ээсин иликтеген депутаттык комиссияга берилет. Ошондой эле Атамекен партиясы депутаттык комиссиядагы Өмүрбек Текебаевдин ордуна Каныбек Иманалиевди киргизүүнү талап кылышат. Бул документти элге жарыялаган Талагүл Токтакунова акыркы 2 күндөн бери артынан бирөөлөр аңдып жүргөнүн айтты. Менин өмүрүмө коркунуч туулууда. Эгер бир нерсе болсо, анда ушул документке тиешеси бар адамдар тарабынан болду деп билгиле, дейт ал. Болот Абдыжапаров, Ринат Элеманов, Сентябрь. УКМК жалпыга маалымдоо каражаттарына маалымат таратып, Талагүл Токтакунованын билдирүүсүн абсурд деди. Мекеменин маалымат кызматы билдиргендей, Текебаевди кармоонун себептери авиакырсыкка тиешеси жок деп айтылат. Өмүрбек Текебаев Манас аэропортуна келип коноору менен кармалып, УКМКнын имаратына алынып келинген. Андан сырткары депутатты жеке текшерүү жана анын жүктөрүн текшерүү болгон эмес. Эгер андай ой болгон болсо, Текебаевга жеке текшерүү жүргүзүлмөк дейт. Эл өкүлү тергөөчүнүн бөлмөсүнө алынып келинген соң, анын суроосу боюнча жубайы Айгүл Текебаева менен жолугушуу уюштуруп бердик. Анда Текебаев жеке өз
өзү болгон буюм тайымдарын өткөрүп берди деп айтылат. Ал эми Дача суудагы авиакырсык боюнча учурда тиешелүү иштер жүргүзүлүп жатканын билдиришкен. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Усенов да бүгүн Азаттык радиосуна бул маселе тууралуу өз оюн билдирди. Анын оюнда Текебаевдин жардамчыларынын билдирүүсү Текебаевдин иши боюнча тергөөгө кыйыр басым жасоого багытталган. Бул ушул ишке таза саясий боек берүү жана коомдук пикирди башка тарапка алып кетүү аракети деп билдирди. 90-жылдары мен бай болчумун. Элде эч нерсе жок кезде менин Мерседесим бар болчу деген Алмазбек Атамбаев бул жолу андан дагы катуу кетти. Владимир Путин менен жолугуп жатып, мен Кыргызстандагы эң биринчи мультимиллионер болчумун деп жар салды. Бирок Өмүрбек Текебаев берген жомоктогудай балыкты кайдан алдың деген суроого азыркыга чейин ынанымдуу жооп боло элек. Мен мурда эле бай болчумун. Президент Аскар Акаев Вольво менен жүргөндө менин Мерседесим бар болчу. Бул сөздү Алмазбек Атамбаев элчилерден ишеним каты алып жатканда да айтты. Студенттер менен жолукканда да айтты. Ал аз келгенсип Индияга барып миллиардерлер катышкан бизнес форумда да айтты. Кече Владимир Путинге жолукканда андан дагы катуу кетип, 90-жылдары мен миллионер эмес, мультимиллионер болчумун деп салды. Когда Атамбаев стал уже миллионером, многие сегодняшние миллионеры только бизнес начинали. Салымбеков только начинал. Бабанов учился в сельхозакадемии в Москве, а я уже был здесь долларовый мультимиллионер. Я хочу об этом еще раз напомнить. Салымбеков менен Бабанов бизнес кылып байыганын билебиз. Бирок Алмазбек Атамбаев кантип мультимиллионер болгону тууралуу суроо берген Өмүрбек Текебаев качантан бери жооп ала албай жүрөт. Жомоктогудай байлыкты кайдан алдың? Канча жумуш орун түздүң? Соцфондко канча взнос төлөйсүң? Канча налог төлөйсүң? Байлыгың каяктан келип атат? Ошол маселени ачык айтайлы. Президент айтсын, мен айтайын, барыбыз айтайлы. Жооп болбогон соң Өмүрбек Текебаев өзү иликтөө жүргүзүп, президенттин декларациясынан кызыктуу фактыларды ачыктады. Ага ылайык биринчи леди Раиса Атамбаева 2010-жылы кожо-эке болуп туруп эле 2011-жылы $89,000, 2012-жылы $120,000, 2013-жылы $119,000 депозит алган экен. $120,000 үчүн $2-3 миллион минимум банкка нак акча, наличный акча салышың керек. Домохозяйка болуп жүргөн Атамбаевдин аялында 10-жылдын аягында $3 миллион кайдан пайда болду? Эмне үчүн башка убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн аялында пайда болбой, бир эле Атамбаевдин аялында $3 миллион келип калат? Эл өкүлүнүн бул айткандарына башкы прокуратура жооп берди. Алар 2007-жылдан бери Демир Кыргыз International Bank жана Толубай акционердик коммерциялык банкында Алмазбек Атамбаевдин $1,7 акчасы болгондугун маалымдашты. Бирок бул сумма каяктан келгендиги тууралуу бир сөз жок. Я еще раз скажу, что вор должен сидеть в тюрьме, кто бы это ни был. Кто бы это ни был. Логика боюнча ууру түрмөдө отуруш керек. Суроо, кайсы ууру? Себеби саясатчылар бири-бирин ууру деп айыптаган учурлар көп эле кездешет го. Чыңгыз ага кайрылып калды, ушундай жазуучулардын акыбалы кыйын болуп атат. Ушу жазуучуларды колдош үчүн бир ошол Россиядан алган гранттан бөлүшпөйсүзбү деп. Анан ошол грантты биз театр, музыка жагын колдош үчүн Жапон мамлекетинен да грант алганбыз. Ошондуктан ошол Россиядан алган грантты ошол 50 миллиондун тегерегинде болуш керек. Ошондой рубль ал кезде рубль, Россиянын рубль долларда эле болчу. Ошону толук жазуучуларга бергенбиз. Жазуучулардын союзуна грант катары. Грантты бердик. Чыңгыз ага болсо анан грантты бүт Атамбаевка жардамчысына тейлөөгө берет. Леонид Маевский 7 жыл мурда $1 миллион бергем деп айткан үчүн гана өлкөндөй фракциянын лидерине кылмыш иши козголду. Алмазбек Атамбаев жазуучулар союзуна бөлүнгөн миллиондогон акчаны өзүнө кыйгарып алгандыгын башка эмес Аскар Акаев айтып жатат. Ошондой эл аралык шылуунун сөзүнө маани берген соң, Кыргызстанды 15 жыл башкарган адамдын сөзүнө деле маани берип койсок кандай болот, дейт Сапарбек Аргынбаев. Теперь экс-президент Акаев, сидя в Москве, говорит, что Атамбаев 50 миллионов в свое время присвоил и купил завод. Почему ГКНБ сегодня не заводит уголовное дело? Почему не рассматривается в этих проектах? Почему избирательно сегодня идет эти процессы? Экинчи, эгерде ушундай заявлениялар мындан арада чыкса, баланчага акча берген, мына боо колум менен алып барып бергем деп, аларга карата кылмыш иши козголобу? Анткени бул жерде Маевский 7 жылдан бери келип, анан айтып атпайбы, тиги биз
мурун эмне кайрылган жоксуң десе мен өлтүрөм деген ресурсун пайдаланган деп. Кайсы ресурс, кайсы өлтүрөм? Анан эгерде ушундай аналогичный ситуация эртең жаралса, иш козгойсуздарбы, кепилдик бересиздер? Ошо кепилдик беребиз деп эле койгулачы. При наличии достаточных оснований, да, я даю гарантию, что будет возбуждено уголовное дело. Болот Абдыжапаров, Ринат Элиманов, Сентябрь. Ар кандай саясий карама-каршылыктар көчөдө эмес, парламенттин ичинде чечилиши керек. Бул туурасында Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Өмүрбек Текебаевдин камалышынын себептерин талкуулап жаткан жыйында билдирди. Бүгүн эч ким митинг же төңкүрүштү каалабайт. Бирок жогорку кеңеш бүгүн саясий чечимдерди кабыл ала албаса, анда таркашы керек, деди Бакыт Төрөбаев. Бүгүнкү күндө дача суу боюнча, авиа кырсык боюнча ким жоопкерчилик тартты? Манас аэропорттун жетекчиси камалдыбы? 40ка жакын адам каза болду. Бул жерде айтат, при чем тут здесь? Мен айтып калыс болуш керек. Мыйзам чегинде деп сүйлөп атабыз, мыйзам чегинде. Автокырсык аркылуу биздин жараныбыз каза болду. Эмне болду? Жоопкерчилик тарткан жок. Дипломатиялык паспорту бар экен, кетип калды. Калыс болуш керек. Бүгүнкү күндө биздин парламент маселе чече алабы? Бүгүнкү күндө биз өкмөткө бир таасир бере алабызбы? Бүгүнкү күндө биз бир өзгөртүү жасай алабызбы парламент? Көчөдө бир митинг болуп, анан кийин бир төңкөрүштөр жана башка маселелер болбосун. Ошон үчүн парламентке напряжение алып келелик, урматтуу коллегалар. Эгерде биз бул жерге парламентке алып кире албасак, эгерде биз бул жерде бир саясий чечимдерди чыгарып алсак, анда бул парламент кереги жок. Анда биз өзүбүздү таркатайлык дагы, башка шайлоого барайлык, башкача жашоону курайлык. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин маселесин парламентте талкуулоо боюнча сунуш бир топ талаш тартыш менен араң кабыл алынды. КСДП партиясынын өкүлдөрү тергөөнүн жүрүшүнө тоскоол жаратып жатасыңар дегенге чейин барышты. Бирок көпчүлүк эл өкүлдөрүнүн колдоосу менен УКМК башчысы Абдил Сегизбаев менен баш прокурор Индира Жолдубаева жогорку кеңешке келип, Текебаев боюнча маалымат беришти. Бирок партия лидерлеринин камоодогу калпыстыктар көп айтылып, юридикалык катачылыктар одоно бузулгандыгы белгиленди. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйыны тууралуу алдыдагы сюжет. Кыргызстандагы демократиянын атасы Текебаевга козголгон кылмыш ишинин мыйзамдуулугуна океандын ары жагындагы өлкөлөр көз салып турган чак. Бул маселени дүйнө коомчулугу күн тартибине коюп сарэсеп салып турганда, эмнегедир жогорку кеңеште талкуу кылганга төрага Чыныбай Турсунбеков баш болуп, бийликчил депутаттар көңүлдөнгөн жок. Качан гана оппозициядагы фракциялардын депутаттары сунушту кабыргасынан койгондо, Чыныбай Турсунбеков УКМКнын башчысы Абдил Сегизбаевди жана баш прокурор Индира Жолдубаеваны жыйынга чакырганга аргасыз болду. Мен бир маселе үчүн сиз мени 4 жолу да чыгарат окшойсуз. Мүмкүн сиз түшүнбөй жатасыз да. Муну айтсаңыз эми, алар келгенче деп койдуңуз да. Алар эмне? Анда тагыраак айтып бериңиз, алар 5 бармак жеп келгенче. Алар чай ичип келген. Тактап эмне кыласыз? Сиз деген төрагасыз, урматтуу төрага. Сиз айтыңызда моунтип. Саат 2-ге келет деп коюңуз. Же 11-ге келет деп коюңуз да. 11-15-те келет. Ошо келгенге чейин кара берели деп айттым. Андан башка түшүнүктүү кантип айтабыз эке? Ошентип депутаттар түшкө жуук УКМКнын жана башкы прокуратуранын маалыматын угушту. Бирок атайын кызматтын башчысы Абдил Сегизбаев маалыматтар тергөөнүн купуялуулугунан улам айтууга болбой тургандыгын шултоо кылып, жарытылуу маалымат берген жок. Задержанный Өмүрбек Текебаев был доставлен в здание ГКМБ Кыргызской Республики в 4 часа утра. Прилет самолета был примерно в 3:20. Были приняты колдан келишинче аяр мамиле менен. Текебаев ГКМБга алып келинди. Бүгүнкү жыйында парламенттеги депутаттар 2 жаатка бөлүнүп кайым айтышууга чейин барышты. Бийликчил фракциядагы депутаттар бардыгы мыйзам чегинде чечилип, тергөөгө тоскоол болбойлу деген шылтоо менен маселеден четке чыгышты. Анткени менен айрым депутаттар кылмыш иштери тандалма жол менен жүрүп жаткандыгын кыйытып, мындай учурда парламенттин кол куушуруп отурушун адилетсиздик деп баалады. Улуттук намысты жыйыштырып коюп, мындай 2 чет өлкөнүн жараны бүтүндөй кыргыз коомун, бийликти, парламентти, элди мындай бүлүк салып койду да.
ушуга жол беришибиз керек. Бул жерде кеп Текебаевда же башкада эмес. Биз деген жалпы мындай чет өлкөлүк жарандардын бир көрсөтмөсү менен камай берсе, бул жаман прецедент түзүлүп калат бул. Ушуга адат болуп көнүп алабыз. Маевскийде чукул арада кармаш керек. Аны керек болсо персона нон грата деп жаралаш керек. Абдилсегизбаевдин Россия жараны Маевский Текебаевга параны экиге бөлүп алып келген деген маалыматы Алтынбек Сулайманов сыяктуу көпчүлүк депутаттарга күмөндүү ойлорду жаратты. Анткени чек арадан өтүп жаткан жарандын жанында $10.000 ашуун каражат болгон учурда бажы кызматы декларация талап кылаары белгилүү. Бирок Абдилсегизбаев акча Кыргызстанга кандайча жолдор менен келгендигин түшүндүрө алган жок. Мындан улам депутаттар мыйзам чегинде Маевскийди да жоопкерчиликкө тартуу керектигин белгилешти. Анда получается 1 миллион кирген акча не деп булар оформить этишкен, ошолор сиздер такташыңыздар керек, взятка деп. Кантип буну оформить этишет. Эгер контрабанда болуп кирген болсо, бунун үстүнөн алып келген кишилердин үстүнөн иш козголуш керек. Крупный размер акча незаконный бизге кирип аткан үчүн. Баш прокурор Индира Жолдубаева депутат Өмүрбек Текебаевга 2010 жылы убактылуу өкмөттүн мүчөсү болуп жатканда пара алган деп айып тагууда. Эл өкүлү Аида Салянова ал кездеги кырдаалга токтолуп, Жолдубаеванын калпын чыгарды. 27 июльда 10 жылы якобы через Модина Маевский $300.000 передавать эткен деп айтып атасыңар. 27 июль. Ал иштеген жок да. Өмүрбек Черкешевич ал уже техническое правительство дагы, временное правительство да иштеген жок да. Каякта властный полномочия айтып атасыңар? На момент его встречи с Маевским и Модиным он был членом временного правительства. Мы об этом говорим. Встречаларда жазылып жүрөт. Июль, август деп жазылып жүрөт. Ушул убактарда болгон переговорлорду атасыңар. Бирок силер конкретно жазып атасыңар. 27 июльда факт, акчаны берүү фактысы 27 июльда деп жазып атасыңар. А сиз даже техническое правительство болбогонун билбейт экенсиз. Азыр стенограмманы көтөрөлү, сиз айтып атасыз. Техническое правительствода иштеген деп. Өмүрбек Текебаев жөн саясатчы эмес. Ал Кыргызстандагы демократиялык коомдун курулушуна салым кошуп, 30 жыл аралыгында коррупцияга каршы туруп келгендигин дээрлик көпчүлүк депутаттар тан алган жок. Мындан улам Алмамешик Маматов кесиптештерин калыс болууга чакырды. Эгерде жанагы арыз жазган адам мыйзам иштесе, конституция иштесе, ал камалып азыр СИЗОдо туруш керек эле да. Ошондой кишине окшошот эле го. Мына кылмыш кылып туруп экөөнө бирдей мамиле кылдык деп. Демек саясий соодалашуу болгондугу, демек кандайдыр бир чайкоочулук бар экени кашкайып көрүнүп турбайбы? Ошол конституциядагы беренелер бузулуп атса, эгерде жана Белискейт боюнча бүдөмүктөрдүн баары чыгып атса, паспорттогу каталарыбыз чыгып атса, бир эмес 4 апостил келип атса, ошол эле Пенилдин колу менен силердин тиешиңер жок дегендей сөздөр. Анан кийин кантип $1 миллион алды деп эл ишенет, кантип мыйзам далилдейт. Жыйында Өмүрбек Текебаевга карата козголгон кылмыш ишке саясий жана мыйзамдуу баа берүү үчүн депутаттык комиссия түзүү жөнүндөгү оппозициячыл депутаттардын демилгеси колдоо тапкан жок. Анын себебин ата мекенчи депутаттар Өмүрбек Текебаевга козголгон кылмыш иши мыйзамсыз. Мындан улам айрым чындыктын чыгып калышынан коркушууда дешет. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь. Ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаевга козголгон кылмыш иши калыс каралып, Текебаевдин камакка алынышына себепчи болгон орус жараны Леонид Маевский дагы жоопко тартылышы керек. Бул тууралуу эл өкүлдөрү билдирип чыгышты. Бүгүн парламентте ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаевдин камалышы боюнча УКМК жана башкы прокуратуранын башчысынын маалыматы угулду. Парламентарийлер Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүүнү талап кылышты. 5 саатка созулган парламенттин бүгүнкү отурумунан кабарчыбыздын материалы. Бүгүн парламент Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышынын себептери боюнча УКМК жана башкы прокуратуранын маалыматтарын укту. Абдилсегизбаев дагы, Индира Жолдубаева дагы Өмүрбек Текебаевга кылмыш ишин козгоого баардык далилдер жетиштүү деп билдиришти. О получении Текебаевым Өмүрбек Черкешевичем и его близким окружением денежных средств в размере $1 миллиона США. Маалымат бергени келишкен УКМК жана башкы прокуратуранын башчылары мыйзам бардыгына бирдей дешти. Эгер мыйзам чындап иштесе, эмнеге Текебаевдин камакка алынышына себепчи болгон орус жараны Леонид Маевский эмдигиче жоопко тартылбай жаткандыгына эл өкүлдөрү кызыгышты. Кайсы жерде чындык, кайсы жерде калп вакыт өткөндөн кийин билинет. Но проходит 7 лет, появляется крупный бизнесмен, как вы его называете, заявляет, что какой-то чиновник наш получил денежные средства.
это достаточный повод для возбуждения уголовного дела и заключения под стражу, получается, да? Кроме этого, подтверждением этому также являлись и другие свидетельские показания, которые являются достаточными для того, чтобы возбудить уголовное дело. Акча берди келе, пара берди келе депчи. Адилет үчүн ошол кишилерге дагы бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандын мыйзамы жол берет. Ошолорго дагы иш козгош керек эле ошогочу. Эгер Текебаев чынында Леонид Маевскийден каражат алган болсо, $1 миллион Кыргызстанга кандай жол менен киргендиги кызык болду. Кандайдыр бир видео же аудио же скрытый видео камера менен же жанагындай видео наблюдение менен барганы келгени боюнча Өмүрбек Чиркешевдин Москвадагы же каерде барбы ушундай факт? Бардык видео, аудио, тиешелүү фактылардын баардыгын чогултканга аракеттерин бар кылып жатат. Мен ойлойм, 25 жыл ушул Кыргыз мамлекетине чындык деп айтып келип, бир заматта коррупционер болуп калышына мен жеке ишенбей турам. Эл өкүлдөрү чет өлкөлүк жарандардын көрсөтмөсү менен эле Кыргызстандын жарандарын кармай берүүгө каршы пикирлерин билдиришти. Взятка берип атат. Биз айтып аткан орустун жараны. Ал кандайча анан бул жерде 303 статья козголот. Бул статья туура эмес коюлган деп ойлойм. Ушул боюнча кандай жообуңуз бар, Индира Арыспаевна? С утра я говорю, что есть достаточно основания для возбуждения уголовного дела именно по этим статьям. Бүгүн башкы прокурор менен УКМК башчысы Леонид Маевскийди бири жабырлануучу десе, экинчиси жабырлануучу эмес деп чыкты. Ушундан улам эл өкүлү Исхак Масалиев экөөнүн тең профессионал эмес адистер деп, жооптору бири-бирине дал келбей жаткандыгын айтты. Экөө тең адис эмес өзүнүн кесип боюнча. Бирөөсү деле бирде кылмыш иш козгоп тергөө жүргүзүп сотко жеткирген эмес. Түшүнүктөрү жалпы академиялык түшүнүктөрү. Соттун чечими чыга электе эле Өмүрбек Текебаевди айыптоо туура эмес болгондугун эл өкүлдөрү билдиришти. Мен Өмүрбек Чиркешевди азыр күнөөлүү же күнөөлүү эмес деп айтпайм. Бирок бирине бар, презумпция невиновности деген. Эч кимдин укугу жок. Сот боло электе туруп күнөөлүү деп. Ошону так биз билип алыш керекпиз. Эгерде бир адамга биз мыйзамды, кылмыш кодексти карата ага колдонуп атабызбы, башкаларга дагы колдонуш керек. Жыйындын соңунда парламентарийлер буга чейин Аида Салянова боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия Өмүрбек Текебаев менен Алмамбет Шыкмаматовдун ишин карасын деп бир пикирге келишти. Иззат Шугуралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь. Парламенттеги Атамекен фракциясы Орусиянын башкы прокурору Юрий Чайкага тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкинге кайрылуу жолдоп. Орусиялык жаран Леонид Маевскийдин аракетине укуктук баа берүүгө чакырды. Ошондой эле Орусиянын бажы кызматынын жетекчиси Владимир Булавинге Маевский менен Алексей Модиндин 2010 жылы 26-27 июлда чек арадан өтүп, Кыргызстанга келүү максаты тууралуу маалымат берүүнү өтүнгөн. Мындан тышкары ошол күндөрү $300 000 акчаны алып өтүү фактысына байланыштуу бажы декларациясы толтурулганбы же жокпу деген маалымат берүүнү да суранган. Бул тууралуу Атамекен фракциясынын катчылыгы тараткан маалыматта айтылат. Ак үй алдына Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин бошотулушун талап кылып чыккан митингчилер түштөн кийин КТРКга барышты. Партия лидерин каралап эфирден канча эфир берилгенине нааразы болгондор бизге да эфирден орун бергиле деп суранышты. Укук коргоочу Турсунбек Акун коомдук канал коомдук статусуна жараша иш алып барсын, же болбосо биротоло мамлекеттик канал деген статусту алсын деди. Бүгүнкү митинг тууралуу кесиптешимдин материалында. Атамекенчи лидер Өмүрбек Текебаевдин колдоочулары анын мыйзамсыз камалгандыгына нааразы болуп, бийликтен мыйзам чегинде аракет көрүлүшүн, күнөөсү далилденмейинче боштондукка чыгарылышын талап кылып, тынчтык митингине чыгып жатышкандарына бүгүн 4 күн болду. Алардын катары жер-жерлерден өз ыктыяры менен чындык үчүн күйүп келгендер менен улам толукталып отурат. Чындыгын айтсам, акыйкат үчүн эртең менен телевизор көрүп турсам эле ушундук камап койду Өмүрбек Чиркешевди дегенинен келдим. Эл ушул бойдон тарабайт. Мен жүргөн себебим акыйкат. Биз эч кандай эчтеке талап кылып же бирдемени алалык же акча үчүн келген жокпуз. Биз мен болгону лично өзүм
акыйкат үчүн келдим. Текебаевдин тарапташтарынын дээрлик бардыгы акча үчүн же кимдир бирөөлөрдүн шыкагы менен келишпеген деген. Алар 27 жылдан бери чындык үчүн күрөшүп келген уулунун саясаттын курмандыгы болуп жатканына чын дилинен ачынып келишкендигин айтышат. Андыктан Текебаевди бошотмоюн мөөнөтсүз митингде уланта беребиз дешет. Бүт баары эле түшүнүп турат. Бул эмне себептен Текебаевди кармалганынчы. Бул эч кандай мал, элдин көзүн бурмалайм, жетиңтемтем деп Атамбаев ойлой койсун. Мындан аркы кадамыбыз эми биз күндө ушул жерге чыгабыз. Текебаевди бошот берсин, элдик лидерди бошотсун. Яйланайын Кудай, мындай башка бийлик жактан же башка жактардан мындай күнөө коюп моюнуна чыга турган киши жокпу? Именно түрмөдө жаткан Юсупов, түрмөгө мошенничество кесилмен Ыркунова, анан бир Россияда междугородный издөөдө жүргөн мошенник түрмөдө жаткан Маевский деп атышат. Ушул үчөөнүн башка мамлекеттин бир тогетер мындай жакшынакай ушул Текебаев ичип койду, жеп койду, ушинтип алдап койду деп бетине чыга турган немелери жокпу? Анан бир тиги зектерди мындайча айтканда, гургуп айтканда, зектердин сөзү менен камаш бул абийирсиздик деп эсептейм. Ак үй алдындагы митинг катышуучуларынын алдында УКМК абагында убактылуу кармалып жаткан Текебаевдин каты окулду. Анда колдоочуларына ыраазычылыгын айтып, өзүнүн ак экендигине ишенерин жазган. Эл чындыкты билиш керек. Урматтар менен Өмүрбек Текебаев. Муну менен кошо Текебаев Дача суудагы кулаган учактын ичиндеги жүк Атамбаевке жана анын үй бүлөсүнө таандык экендиги тууралуу Туркиянын атайын кызматынын билдирүүсүн депутаттык комиссияга элге жолдогон. Ал чындык бар экенине ишенерин жактоочулары аркылуу айтып жатат. Өмүрбек Черкешевич ушул чындык ачык болуш керек, аягына жетишибиз керек деп туруп азыр ушул жерде отурат. Ал ишенет. Ошон үчүн элге бизге кайрылып атат, элге кайрылып бергиле, менин ордумда, анткени мен азыр кайрыла албайм деп. Анан баягы кыңгыр иш 40 жылдын ичинде билинет да. Өмүрбек Черкешевич ушул чындык сөзсүз түрдө ачылат деп ишенет. Митингчилер катта айтылгандарды коомдук биринчи канал аркылуу жалпы коомчулукка түз эфирде чагылдырылуусун талап кылабыз деп КТРКны көздөй жөө жүрүш менен аттанышты. Ал эми КТРК имаратын курчоого алган жүздөй коопсуздук кызматкерлери тынчтык митингдин катышуучуларын тосмодон ары өткөрүшкөн жок. Текебаевдин колдоочулары канал Атамбаевдин эмес, элдики экендигин, андыктан бир тараптуу маалымат берип, эл гыжырына тийбегиле деген кыйкырык сүрөөн менен КТРК жетекчилигинин чакыруусун талап кылышты. Бүтүндөй кыргыз эли чындыкты билиш керек. Элге чындыкты жеткиришибиз керек. Чындыкты күч менен коркутуп, басмырлап, үркүтүп жашыруу эч убакта мүмкүн эмес. Ал бүгүн чыкпаса эртең чыгат, эртең чыкпаса бүрсүгүн сөзсүз чыгат. Мына ошол чындыкты КТР аркылуу бүтүндөй кыргыз элине жарыя жасайбыз деген ой менен эфир талап кылып келип турабыз. Ал арада КТРКнын айрым кызматкерлери менен Текебаевдин тарапташтарынын ортосунда айтышуу жаралды. КТРКнын директорунун орун басары Калыбек Асылбашев чыгып, митингчилерди сөгүп кирди. Ага карабай, митинг катышуучулары чагымчылдык калтырбай, эфир берилбестигин түшүнгөн соң кайрадан ак үйдү көздөй аттанышты. Динар Турдугула, Сүйүнбек Асанбеков, Сентябрь. Базаркоргон районундагы мөөнөтсүз митинг уланууда. Ош-Бишкек жолунун Акман айылындагы жол жээгинде тигилген боз үйдөн нааразычылыктарын айтып, эл өкүлү Өмүрбек Текебаевдин бошотулушун талап кылышууда. Демократия үчүн жанын үрөгөн эки революциянын активдүү катышуучусу, кыргыздын чыныгы уулун камакка алуу бийликтин кечирилгис катасы. Мындай билдирүүлөр жергиликтүүлөр тарабынан айтылып жатат. Депутат боштондукка чыкмайынча митинг улантылат. Бүгүнкү абал кезектеги сюжетте. 4 күндөн бери жол боюнда турган эл өкүлүнүн тарапташтары кечке мал боз үй тигишип, Ош-Бишкек жолунун боюнда түнөштү. Алардын максаты Текебаевди эркиндикке чыгаруу жана чындыкты ачыктоо болгон. Топтолгондор ак үйдүн айрым чиновниктери өз кызыкчылыктарынын арты менен чыган уулубузду куугунтукта олтурушат дейт. Биз качан лидерибизди бошотуп аппак болмойнча отура беребиз, ашыбызды ашадык, ташыбызды ашадык. Бизге андан башка эч ким кереги жок. Биз акыйкатты гана күтөбүз. Эгер неме кылбаса, алиги одоно сөздү эле айтайын балам, канга кан, жанга жан, кандай нерсеге барышкан тайыр болуп калдык.
Кече күнү Акман айылдык кеңешинин депутаттары президентке жана жогорку кеңештин төрагасына кайрылуу жолдошту. Анда алар Текебаев мыйзамдын түптөөчүсү болгондуктан мындай одоно болгон коррупциялык иштерге барбагандыгы чындык дейт. Анткени Маевский көрсөтмени эмне үчүн 7 жыл өткөндөн соң берип жатат деген күмөндүү ойлорун айтышкан. Бул жерге чыккан максатыбыз Өмүрбек Чиркешевичти ушу башкаруу чарасын жок дегенде өзгөртүп турса, ал киши өзү юрист, өзүн актап алмакта. Ошондо ачык, айкын ушу элдин астына жооп коюп берген ушу бийликтен биз дагы ушу талап коюп ушул жерге чыгып, ушу мөөнөтсүз, ушу качан бизге ачыгына жетмейинче мөөнөтсүз митингге чыгып атабыз. Бул жерден акимчиликтен уруксат берилген. Бирок акимчиликтин астына дагы чыгабыз десек, ал жерде уруксат берилген, бирок кыргыз тиксек ал жерде болбойт экен. Анан өзүбүздүн ушу айылга келип, ушул жерге чогулуп, элдер бүт ушул жерге келип атат, бирок бизде эч кандай мыйзам бузуулук болбойт. Жолду тособуз деген ниеттерибиз жок. Болгон биз өзүбүздүн каршылык көрсөтүп ушул жерде турабыз. Өтүп жаткан митингге бүгүн өкмөттүн облустагы өкүлү Кыямбек Сатыбалдиев чакырылган. Бирок айрым бир себептер менен келбей калды. Ал эми эл менен жолугушууга райондун акими келип, өтүп жаткан митинг мыйзам ченемдүү экенине ынанып, бардык нерселер мыйзамдуу болушу керектигин айтып өттү. Ал эми сотко берди, сот карайт экен. Мен барып сиздин үнүңөрдү жеткиремин. Өңдү мен площадьта айткан резолюциялар полный жогорку органдарга жеткиргенбиз. Кат аркылуу. Эми буйруса мен азыр бүгүн өзүм эле барып учурап, өзүмө сүйлөшүп келемин. Бирок алдын ала айтып коюш керек да, эми келгенде деле өзгөртө албайт да. Эми ал губернатор, Жалал Абад облусу боюнча эле муну эмени жооп берет. Мындай да, бул областтын масштабындагы митингди чакан бул жерде өткөрүп атабыз. Азыр өзүңүз уктуңуз. Бардык жерден өкүлдөр келген. Эми губернатордун ушул эл менен тыгыз байланышта негизги максат ошол да. Элдин үнүн угуш. Текебаевди боштондукка чыгарууну талап кылгандар бийликке дагы 3 күн мөөнөт беришүүдө. Андан жыйынтык чыгарышпаса, ачкачылык жарыялоого даяр. Талгат Бакиев, Алымбек Рапшанбек уулу, Сентябрь, Жалал Абад. Өмүрбек Текебаевдин камалыш боюнча бир катар абройлуу эл аралык уюмдар жана эксперттер өздөрүнүн пикирлерин билдиришүүдө. Анда эл өкүлүнүн камалышынын бийликтин саясий угунтугу катары баалап, соттук иштерге тыкыр көз салып турууну маалымдашкан. Эске салсак, башкы атамекенчи 26 февралда Манас аба майданында жумушчу сапардан кайтканда кармалган болчу. Кеп учугун кесиптешимдин кийинки материалы улантат. Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышына кыргызстандыктар гана эмес, эл аралык коомчулукта тынчсызданууда. Эң биринчилерден болуп 2 күнүн парламенттик ассамблеясы билдирүү жасап, анда депутаттын ишине тыкыр көз салып турууну айткан. Ал биздин ассамблеянын мүчөсү болгондуктан биз окуяга өтө жакындан көз салып жатабыз. Мыйзамдуу процедураларды Кыргызстандын бийлиги алып барарын түшүнөбүз. Биз бийлик мыйзам үстөмдүгүн сактайт деп күтөбүз. Ушуга эле улай Евро биримдик депутат Текебаевдин ишине жакындан көз салып турмай болду. Ошондой эле бул уюм саясатчылардын кармалышы демократияга терс таасир тийгизерин азаттыкка билдирген. European Union is following closely the case of the opposition leader Tekebaev. Европа биримдиги оппозиция лидери Текебаевдин ишине жакындан көз салып жатат. Бардык процедуралар эл аралык стандарттарга ылайык жүргүзүлөт деп күтөбүз. Президент Атамбаев Брюссельдеги соңку сапарында Кыргызстан демократиялык башкаруунун жогорку стандарттарын сыйлайт жана бул жылдын соңундагы шайлоону эркин, таза өткөрүү үчүн бардык аракетти кылат деп Евро биримдиктин лидерлерин ишендирген. Биз үчүн өлкөдө болуп жаткан окуяларга байкоо салуу абдан маанилүү. Эгер саясатчылардын кармалышынын саясий максаты бар экени аныкталса, мындай жагдай соңку өнүгүүлөргө олуттуу деңгээлде шек келтирет. Ал эми дүйнөдөгү эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму эл өкүлү жөнүндө билдирүү таратты. Азаттыкка курган маегинде уюмдун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн директору Текебаевга карата кылмыш иши адилет тергелип, ой пикирин айтып чыккан митингчилерге бийлик бут тоспой мүмкүндүк берүү керектигин белгилеген. Албетте, Кыргызстандагы белгилүү саясий оппозициячыл фигуранын жекшембиде кыска убакытта драмалуу шартта кармалганы боюнча биз тынчсызданып турабыз. Медиа каражаттарындагы жана бийлик өтө чектеп ачыкка чыгарган маалыматтардан улам бул окуянын саясий өңүтү барбы деген камтамачылык пайда болду. Андыктан биз бийликти бул ишти ачык айкын жана өтө этияттык менен териштирүүгө чакырабыз. Айтылып жаткан айыптарды иликтөө ишин да, маселе сотко жете турган болсо, соттук угууларды да акыйкат алып барууга үндөйбүз.
Бүгүн Американын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышынан жана митингдерден кабары бар экендигин Азаттыкка маалымдады. Жогоруда көрсөтүлгөн уюмдардан сырткары эл аралык эксперттер дагы өз пикирлерин айтышууда. Алсак Борбор Азия боюнча талдоочу Аркадий Дубнов Орусия президентин келер алдында жасалган мындай саясий аракетти Атамбаев өзүнүн бийлигин күчтүү экендигин көрсөткүсү келди деп мүнөздөйт. Өмүрбек Текебаев акыркы убактарда президенттик катуу сындап, мүлктөрүн ачыкка чыгарып жаткан. Бул Атамбаевга жаккан жок. Анын үстүнө жаз келип, саясатта чоң өзгөрүүлөр башталган турат. Күзүндө өтчү президенттик шайлоо өнөктүгүнө даярдык башталды. Демек, оппозициялык лидер катары Текебаевди жолунан тазалоо керек болду. Атамбаев Текебаевдин камалышында саясий боек жок деп жатат. Мен ага ишенбейм. Текебаевга ачыктан ачык саясий куугунтук болуп жатат. Бул сөзсүз түрдө убактылуу өкмөттүн башка мүчөлөрүнө да коңгуроо болушу мүмкүн. Анткени Атамбаев өзү да убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгондугуна карабай, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө кылмыш иштерин ачам деген. Кыргызстандагы жагдай учурдагы оппозициялык күчтөрдүн биригип бийликке каршы чыгуусуна чейин жеткирүүсү ыктымал. Вашингтондогу коргонуу окуу жайынын профессору Эрика Марат Текебаевдин камалышы өлкөдөгү саясий абалды дестабилдешүүгө алып келиши мүмкүндүгүн жоромолдойт. Ошондой эле ал бул окуя менен Атамбаев өзүн өзү жарга такады деген пикирде. Абдан оор жана олуттуу кырдаал түзүлүп жатат. Атамбаев өзүн өзү жарга такады. Эгер ал күч колдонуп, наразылыкка чыккандардын оозун жабам десе, оппозициянын каршылыгы күчөйт. Бул сөзсүз эле куралдуу күч эмес, мен жалпы басым кысымды айтып жатам. Президент оппозицияны оозутууга аракет кылган сайын Бишкекте, аймактарда каршылык маанайы күчөйт. Эсиңерге сала кетсем, 2010-жылкы Кыргызстандагы окуяны же башка өлкөлөрдү алсак, оппозиция ушундай кырдаалда өрчүп кетерин байкасак болот. Кыргыз бийлиги Өмүрбек Текебаевга карата мыйзамсыз кылмыш ишин ачтырып, эл аралык коомчулуктун пикири ушундай. Мындан улам акыйкаттык акыры жеңе турганына ишеним бар. Рустам Алымбаев, Сентябрь. Өмүрбек Текебаевдин камалышы боюнча жогорку кеңештин депутаттары, фракция лидерлери жана саясий ишмерлер өз ойлорун айтып келишкендиги белгилүү. Бүгүн маданият кызматкерлери да сыртта калбай өз пикирлерин билдиришти. Депорттан камап алганы, мунун баары суу кечпеген көз көрүнө жала экени көрүнүп турбайбы? Канчалык юридикалык жагына такабасы мына бүгүнкү парламенттеги сессияда деле жогорку кеңештин депутаттарынын маанайын да көрүп турабыз. Спикердин дагы башкы прокурор улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы дагы баары сүйлөшүп алгандай. Баягы бет тырмактык менен айып тагууда дагычы бир аргумент жок. Томуктай ой жок кармана турганчы. Карайлап бири-бирин отургандагы мындай психологиялык факторлорду дагы эске алса болот да. Нервиштетип отурушат. Туйлап отурган жесттеринен бери байкап отурсаңыз, баягы себеби калп айтып аткан адам туйлап турат. Мунун баары саясий баягы таасирди жок кылуу, бийлик кызганычы да. Баягы Ателла Дездемонаны кандай кызганса, Атамбаев бийликти ошондой кызганып турат да. Себеби бул махабат кумары да, бийликке болгон мастык. Бийликке болгон бир ошо Ателладай кызганыч менен кимди болбосун муунтуп өлтүрүп койгонго даяр да. Мына ошол эң муунтуп өлтүрүп жок кыла турган адам Текебаев. Мына бүгүнкү күндө биз бир нерсеге да көңүл бурушубуз керек. Текебаевди мына адвокаттары кире албай атат. Анын деген маалыматтар 3-күндөн бери кетип атат Текебаевди мертинтип коюш да мүмкүн, майып кылып коюш толук мүмкүн да. Себеби ушунчалык бет бардыгы сыйрып коюп момундай кадамдарга барып аткан бийлик эчтекеден аянбайт. Текебаевди ышкырына астынып өлүп калыптыр деши мүмкүн, же болбосо жүрөгү кармай өлүп калды деши мүмкүн, же болбосо көбүрөөк мөөнөткө кармап турат. Президенттикке камчолосу жок кылгыдай кылып, себеби шайлоо жүрүштөрүнө даярданыш керек да. Албетте бул туурасында Текебаев өзү ооз ача элек президентке кое турганчы. Бирок Текебаевдин жылдызы жана турган убакыт келди. Анан ошону алдын алып камакка алууга бул акыркы арга болду да. Агония башталды. Буларга Россия бийлиги абдан ишерин берип койгон. Кокус бирденге болуп кетсе, биз кепилдик беребиз. Коопсуздук жагынан депчи. Россиядагы аброю начар, өтө мындай мурун бир кылмыш иштерине аралашып жүргөн жана Майский дегендин бир көргөзмөсү менен биздин чыган саясатчынын бирине иш козгоп коюштагы канчалык деңгээлде бул чындык бар да анда далилдеш керек да. Андыктан бул иш боюнча ар бир нерсени далилдеп, аныктап чыгыш эми бийликтин колунда. Эгерде муну далилдей албай калса, анда бул чоң
Кыргызстандын тарыхында чоң бир абройго шек келтире турган нерсе болуп калат да. Себеби мен жеке өзүмдүн оюмда сырттан келген башка мамлекеттин жаранын бир көргөзмөсү менен биздеги чоң саясатчыларга иш козгоп коюш туура эмес. Анда айтат элем да, мындай көрсөтмөлөрдү ар бирибиз берсек болот, ар бир жаран берсе болот. Тиги менде мынча алган, бул менде монча алган депчи, анда баарын камай беришибиз керек да. Кыргызда жакшы сөз бар. Огонго күлбөйт, жыгылганды теппейт. Анан мүмкүн Текебаев, Өмүрбек Черкешевичти камагандар чылпакты алабыз деп каректи оюп алган жокпу деген соол болуш керек да аларда. Карек бүт дүйнөнү көрөт. Адамдын көөнүн көз ачат, ааламдын көркүн сөз ачат дейт го. Ошол сыяктуу биздин мамлекетибиздин муну карапайым калк дагы, эл дагы, интеллигенция дагы сокурга көз бүткөндөй көрүнүп, дудукка тил бүткөндөй сүйлөнүп тургандыгын ачык айкын таасын айтып атышат. Бул нерсе менен ушул бир көзгө басар, камчыга сап, бычакка сап деп айтылат. Кыргыздын уулун бүгүнкү күндө камап койгону менен ал инсанга анчалык деле мүмкүн аброюна шек келбеши мүмкүн. Кайра тескерисинче тарых үчүн өтө чоң бир окуя болду десе жарашат. Бул өтө туура эмес нерсе болду. Муну жана жогоруда айтып кеткендей эл айтып атат, журт айтып атат. Менин дагы пикирим ушундай. Мындай инсандар эл эмгеги үчүн, келечек үчүн жана өнүгүү үчүн, стабилдүүлүк үчүн, мамлекеттүүлүгүбүз үчүн дайыма канын казык каруусун азык кылып иштеп келаткан инсандарды биз минте берсек, биздин этегибиз эки болбойт. Учурда Өмүрбек Текебаевдин мыйзамсыз камакка алынышы боюнча бир катар саясий партиялар, коомдук уюмдарда өздөрүнүн пикирин билдиришүүдө. Бул боюнча Улуттар биримдиги партиясы жалпы кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду. Анда мындай деп айтылат. Урматтуу мекендештер, Улуттар биримдиги элдик партиясынын саясий кеңеши мамлекеттик бийликтин саясий оппоненттерин негизсиз куугунтуктаган авторитардык башкаруусуна жол бербешибиз керек деп эсептейт. Атамбаевдик режим элдин көйгөйүн айткан, карапайым калктын таламын талашкан саясатчыларды ар тараптан куугунтуктоосу жалпы элдин сабырын түгөтүүдө. Бийликке сын айтып, анын кемчилигин көзгө сайып көрсөткөн саясий ишмерлер менен оппозициялык көз караштагы лидерлер бүгүнкү авторитардык режимдин курмандыгына айланууда. Ошондуктан Улуттар биримдиги элдик партиясы Өмүрбек Текебаевга күнөө коюудан мурун күч органдары ар бир факты боюнча кылда тиликтөө жүргүзүшү зарыл. Кандай кырдаал болбосун, бардык тарап укуктук негизден ашпай иш жүргүзүшү керек жана чындык мыйзам аркылуу аныкталышы шарт деп эсептейт. Улуттар биримдиги элдик партиясы өлкөдө коррупция менен трайбализмге, партиялык диктатура менен үй бүлөлүк башкарууга бөгөт койгон, мамлекеттик бийлик болуш үчүн күрөшүп келген саясий уюм катары мамлекетибиздеги саясий стабилдүүлүктү сактоого, өлкөбүзгө мыйзам менен адилеттүүлүк орнотууга, саясий куугунтуктоолорго чекит коюу үчүн, Кыргызстандагы бардык саясий күчтөрдү мамлекеттүүлүк жана өлкө кызыкчылык үчүн, адилеттүүлүк менен мыйзамдуулук үчүн бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарууга чакырат. Терең урматтоо менен Улуттар биримдиги элдик партиясынын саясий кеңеши. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жалпы журтка жана тарапташтарына кайрылуу жасады. Ал кайрылууда мынтип жазылат. Урматтуу мекендештер, достор, тарапташтар, мага ишенгениңиздерге жана колдогонуңуздарга чоң рахмат. Мен өзүмдүн ага экениме ишенем. Мага коюлуп жаткан жала саясий провокация. Чындык ар дайым жеңет. Көрүшкөнчө. Урматтоо менен Текебаев. Президент Алмазбек Атамбаев 1 мартта кол койгон жарлыкка ылайык Фарид Ниязов мурда элеген кызматынан бошотулуп, президенттин кеңешчиси болуп тайындалды. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Фарид Ниязов буга чейин президенттик аппараттын жетекчиси болуп иштечү. Бүгүн Алмазбек Атамбаев кол койгон жарлыктын негизинде анын ордуна Сапар Исаков келди. Сапар Исаков мындан мурда президенттик аппарат жетекчисинин орун басары болуп иштеген.
Кыргызстанга Россия президенти Владимир Путин келип кеткен соң президенттикке мураскер алып келүү операциясы башталды. Бүгүн Атамбаев оң колум деп тааныштырып жүргөн Сапар Исаков президенттин аппарат жетекчиси болуп дайындалды. Кененирээк кийинки сюжетте. Президент Алмазбек Атамбаев буга чейин мураскери дайындабай турганын билдирген. Бирок айтып анан кайтып кетчү адаты бар президентке коомчулук өтө күмөн менен карап турушкан. Мураскери дайындоого эң башкы тоскоолдук болчу. Текебаевдин камалуусунан соң Путин Бишкекке келип кеткенден кийин Атамбаев оң колум деп жүргөн Сапар Исаковдун кызматынан жогорулап, президенттик аппараттын жетекчиси болуп дайындалышы мураскер операциясынын башталышы дешет эксперттер. Россия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга келиши менен күздөтүүчү президенттик шайлоого старт берилип, мураскер дайындоо иши башталары мурдатан эле айтылып келген. Для действующей власти, естественно, в первую очередь правящая партия СДПК выдвинет кандидата. Возможно, может быть, они уже определились, но, насколько я знаю, еще окончательного решения нет. Но несколько кандидатур уже определены, которые пойдут на выборы. Этот вопрос, конечно, будет обсуждаться и с президентом России, потому что в Москве очень важно знать, это будет прагматичный политик, прогнозируемый политик, или он будет принимать решения на эмоциях, так же, как сейчас это у нас часто очень делает. Сапар Исаков Максим Бакиевдин катчылыгында иштеп, 2010 жылы 7 апрелде Максим Бакиев менен кошо АКШда болгон. Бирок революциядан соң Атамбаевдин жанынан жылуу орун таап, оң колуна айланганы белгилүү. Өмүрбек Текебаев буга чейин Атамбаевдин мураскер дайындоо операциясына жол берилбестигин айтып, мураскер дайындаган күндө дагы анын президенттик өмүрү кыска болоорун билдирген. Атамбаев качып кетпесе дагы баары кете турган убага келип калды. Иши бүттү. Мындай ушинтип айтпасаң чиновниктер түшүнбөйт да. Бүттү, кетет. Абдил анын ордуна келбейт. Сапар Исаков анын ордуна келбейт. Сооронбай Жээнбеков анын ордуна келбейт. Вообще Атамбаевдин жандай көргөн Албек Ибраев келбейт. Икрам Илмиянов анын ордуна келбейт. Шайлоо таза өтсүн дегенибиз таптакыр Атамбаев менен байланышпаган адам келиш керек. Ага жеке берилген чогуу иштерди жасаган адамдар келсе, биздин саясий системанын маңызы бузулат. Атамбаев буга чейин Европага болгон сапарында көрө албаган саясатчыларды өзү менен ала кетерин айткан. Өмүрбек Текебаевдин камалуусунан соң ал сөзүнүн төркүнү даана белгилүү болду. Бирок Атамбаев президенттиктен кеткен соң эч жака кетпестигин кечээ Путин менен жолукканда билдирди. Я не знаю, следующий президент, у него хватит духу вот это доводить, но при мне это будет доводиться до конца. И потом, когда я уже не буду президентом, я все-таки останусь в политике. Владимир Путин менен Алмазбек Атамбаевдин жолугушуусундагы Атамбаевдин сүйлөгөн сөздөрүн россиялык Коммерсант басылмасы шылдыңдоо менен жазып чыкты. Анда Атамбаев Путинди мамлекеттик резиденцияда кабыл алды. Анткени чаң баскан Бишкек шаарында башка конок жайлуу жер жок деп баштаган. Коммерсант басылмасы ошондой эле президент Өмүрбек Текебаев боюнча өлкөсүндө болуп жаткан ызы чууну айтпаса керек деп ойлошконун. Бирок айтмак турсун. Текебаев жөнүндө суроо узатса, Атамбаев өзү жөнүндө айтып киргенин жазган. Атамбаев анда 2 жолу революцияны мен жасагам, 3-сүн жасабайм деди. Бирок кимге каршы жасайт? Атамбаевди революция менен алып түшөбү? Түшүнүксүз болуп калды. Я хотел бы уже от себя сказать, что если кто-то надеется сделать революцию в Кыргызстане, я хочу напомнить, что лидером обоих прошедших революций, сегодня могу сказать, был Атамбаев. И в 2005 году колонна, которая взяла Белый дом, пришлось на долю Атамбаева. И в 2010 году, если вы сейчас вспомните, где собирались возмущенные граждане Кыргызстана? Возле офиса Атамбаева. Медиафорум – это офис Атамбаева. Поэтому, если будет третья революция, я не буду ее делать. Алмазбек Атамбаев 2 жолку революцияны мен жасадым деп эле мактанып калбай, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен катар төрайымынын дагы былык иштери ачылып калат деп коркуп жатат деп Путиндин көзүнчө айтып өттү. Коммерсант басылмасы муну Атамбаев 6 жылда менменсинип калгандыгы менен түшүндүргөн. А то, что сейчас не только Текебаев, а уже многие деятели, скажем так,
которые пришли к власти в 2010 году и руководили силовыми ведомствами, были руководителями Временного правительства, об этом кричат. Я думаю, они просто боятся, что их темные дела тоже выплывут. Президент Атамбаевдин Өмүрбек Текебаевдин ишин ачык коррупция деп атаганы коомчулуктан нааразычылык жаратып, Атамбаев сот болуп калды беле дешүүдө. Ал эми башкы оппозиционердин камалуусунан соң Сапар Исаковдун аппарат жетекчи болушу мураскер операциясы баары бир болоорун билдирип калды. Атамбаевдин саясатта калам деген сөзүнө караганда, Кыргызстанда да Россиядагы Путин, Медведевдей кызматтык орун алмашуу аракети жүрүшү мүмкүн. Марат Төлөмүшұлы, Ринат Телеманов, Сентябрь. Ички иштер министрлигинин жол кайгул кызматы тараткан маалымат боюнча КТРК жетекчиси жол кырсыкка 1 март күнү түнкү саат 3:19 кабылган. Илим Карыпбеков айдап келе жаткан Range Rover автомашинасы түштүк магистралдагы Сенатор кафесинин бет маңдайындагы жол тосмодон өтүп, мамыны сүзгөн. Маалыматта айтылгандай, автоунаанын ичинде Илим Карыпбековдон башка эч ким болгон эмес. Оор авариядан соң Илим Карыпбеков ооруканага жеткирилип, анын ички органдарына 2 саат бою операция жасалганын Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков Азаттык радиосуна билдирди. Карыпбеков учурда өзүнө келип сүйлөп калды. Сентябрь телеканалынын жалпы жамааты Илим Карыпбековдун тезинен сакайып кетишине тилектеш. Азия Микс тайпасынын оюнчусу жана башчысы Элдияр Кененсаров Москва шаарында өтө турган КВНда калыстардын катарын толуктайт. Мындай маалыматты Азия Микстин оюнчулары билдиришти. Премьер-лиганын жаңы сезонуна Россиянын жалпы 8 командасы катышууда. Ал эми калыстар курамына Орусиянын тамашоочуларынын мыкты оюнчулары Филипп Воронин, Герман Иванов жана Валерий Равдин катышышты. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар. Саламатсыздарбы? Бейшемби күнүнө болжолдонгон аба ырайы менен мен Таттор Озбаева тааныштырам. 2 мартта мезгил менен жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы, айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Өрөөндөрдө зымдарга жана бактарга суу кар жармашат. Жолдор тайгак жана тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге жетиши күтүлүп, унаалардын ортосундагы аралык 500 метр чектелиши зарыл экендиги эскертилет. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышыңыздар. Эртең Баткен аймагында абанын температурасы түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0-5 градуска жогорулайт. Ош облусунда түнкүсүн 0-2 градуска төмөндөп, ал эми күндүзү 6-8 градус жылуу болот. Жалал Абадта түнкүсүн 7 градуска чейин суук болуп, күндүз 5 градуска чейин жогорулайт. Нарында түнкүсүн 18-23 градуска абанын температурасы муздап, күндүз 1-6 градуска чейин түшөт. Таласта түнкүсүн 1-2 градус жылуу болуп, күндүз 1-2 градус жогору болушу айтылат. Ысык көл аймагында түнкүсүн 0-1 градус суук болушу ыктымал. Күндүзгү суук 0-7 градуска төмөндөйт. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 1-2 градуска жогорулап, ал эми күндүз 0-1 градус жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн 1 градуска жылуу, ал эми күндүзү 1-3 градус жогору болушу күтүлөт. Сиздер бейшемби күнүнө күтүлгөн аба ырайы менен тааныштыңыздар, тынч болуңуздар.